Ошону дилип алып азыр кыдырып массаж кылабыз да, массаж жасайбыз. Көчөгө чыгышат, массаж жасайбыз, анан үйүнө жылуу жумшак кирип кетет да. Айылда мисалы үчүн үйгө чейин келгиче азыр күздүн күнү күн суук болуп калды. Азыр үйүнөн жылуу халат кийип алып чыгып, массаж алып алып, жылуу кайра кирип кетет да үйүнө. Ошонусу менен өзгөчөлөнөт да бул. Мына ичи кадимкидей эле кабинет. Мынакка келгенде кардардын менен сүйлөшүп, давлениясын өлчөп, высокий болгондо да негизи болбойт массаж жасаганга. Анан мынакка жаткызып, жаңы шейшеп салабыз. Мынакка жаткызып массажын кылабыз. Баночный массаждар бар. Массаждын 16 түрү бар да. Массаж жасайбыз. Ошо татынакка үйүнө жылуу жумшак кирип жатып алышат. Фургонго кызыгып деле массажга келгендер көп болсо. Ооба, анан сурай беришет башка айылдарга барганда. Анан артында жарнамасы жазылып турат да. Эмне чын эле массажбы? Же эмне эс алып жүрөсүңөр деп. Жок, чын эле массаж, силердин айылда массаж жок турбайбы? Укалоочу деп коет да. Массаж жок турбайбы? Массаж жасайлы. Ушундай силерге атайын курс, массажный курс жасаганы келдим десем, ой деп аябай кишилер аябай көп болот да. Анан баягы жете албай жүргөндөр, алыс айылдар бар, районный центрге жете албай жүргөндөр, ошолор эми өзүнүн айылына келип атса, жакын болсо, анан арзан баада жасайбыз да. Кымбат эмес, арзан, баягы шаардагыдай баада эмес, арзан, колдон келишинче. Анан кыйнабайбыз, момча сом деп. Өзүнүн көңүлү менен баягы берген акчаны ала беребиз. Бул Бакытбек Жакиевдин 1 жыл мурун алган трейлери. Адатта мындай унаа менен чет элдиктер дүйнө кыдырып, ар өлкөнүн кооз жерлерин билген туристтерге айланат. Бирок кайжысайлык Бакытбек Жакиев трейлери менен айыл кыдырып массаж жасайт. Ушинтип кыдырабыз. Үйлөрүнө барып токтойбуз, чакырабыз. Өзүлөрү билет азыр убагы менен бартабыз. Саат 3-тө бирөөнүкүнө бармакпыз да. Мына чалып атат как раз. Алло. Валейкум ассалам. Жакшы. Мына азыр 5 мүнөттө барып калам. 3кө деп жазылгансыз да, 3кө барып калам сизге азыр. Көп клиенттериңиз? Эми азыркы убакта 4 кишим бар. Кардар. Бул айылда. Бул айылда. Ошо жылып башка айылдарга барып, жылып жүрө беребиз. Күндүз массаж жасасам, түнкүсүн ошо мобильный кабинеттин ичине эле жатып алам. Ичинде газ бар, холодильник бар. Ошо автономный жашай берсе болот да. Холодильнигине продуктуңду салып коесуң, канча күнгө барсаң. Тамагың жасап жей бересиң ичинде. Ошо бул жагынан аябай жакшы, ушу FSDS коомдуна терең ыраазычылык келтирет элем, анткени бул деген мен үчүн чоң мечта, тилек аткарылды да. Анткени мен деген өзүмө суроо берчүмүн да, кандай айылдан Кашсайдан кабинет ачыш керек. Ал кабинет ачканда анын ичи кандай болот, ысык суу керек, мисалы үчүн бүт условиялар, анан ал дагы уже Кашсай айылдын ичинде эле болуп калат ба. Мен мындай масштабныйраак ойлонгом да. Башка айылдар дагы ошондой идея келген да. Башка айылдарды массаж жок айылдарды кыдырып массаж жасасак аябай жакшы болот дегенде ой келип, ушу FSDSке кайрылсак колдоп беришти. Азыр иштеп атабыз, жакшы, Кудайга шүгүр. Кандай болду? Ушу трейлерди сатып беришти мага. Өздүк салымда болуш керек, анан өзүлөр ушу трейлерди алып беришти, ичине өзүм жасап алдым, массажный кабинет кылып. Азыр айылдарга массаж жок айылдарга, муктаж болуп аткан айылдарга. Анткени алар деген районный центрге келип массаж алыш керек болот. Аларга жеңилдик болду да, айылдыктарга жеңилдик да. Ассаламу алейкум. Жакшы болуп калдыңарбы? Байымкы барганда жакшы болуп калдыңарбы? Жакшы. Бакытбектин негизги кесиби автомеханик. 4 баланын атасы буту ооругандыктан укалоонун сырларына 3 жыл мурун кызыга баштаган. Кийин кесиптин пайдалуулугун билип, Бишкектен атайы окуп сертификат алган экен. Ошо апитерапиядан башталып кетти да. Мен башында ару чактырып жүрүп өзүмдөн баштагам. Мен тизем
ооруп баса албай калгам. Анан ошо аруу чактыр деп бирөөнөн угуп бир абышкадан. Анан акырындан аруу чактыра баштадым. Ага да кишилер келе баштады. Эми жакын туугандар келе баштады биринчи. Анан акырындан көнүп, көрүп, билип чет жактан келе баштады. Анан арууну чактырып эле тим койбостон массажды да кошсоң өкө аябай сонун болот да. Өкө бири-бирине жардам берет да. Анткени чагылган, аруу чагылган жер шишип калат. Ошого кайра кичине массаж кылсаң, сиңимдүүлүгү жакшы болот да. Анан массаж жасап туруп да арууну чактырганда мышцалар расслабленный да, боош абалында аруу уу дагы сиңип барышына ошондой эффект жакшы болот да. Жөнөкөй эле чактырып коюп эле кетирип ийбестен походу курс назначать этип, аруунукунун да курсун, массажын да курсун назначать этсең өкө бир эле күндө, бир эле убакытта бүтөт да. Жакшы да аябай. Ал мен өзүмдүн башыман өткөн да. Билем да, ал что жакшы жардам береринчи. Просто биздин медицина апитерапияны көп жактырышпайт да. Потому что бул экологически чистый да. Химикат жок, дары-дармектердей болуп. Конкурент да, в будущем жакшы конкуренция да, апитерапия. Как народная медицина да. Күнүнө Бакытбек Жакиев 3-4 кардар тейлейт. Өз кесибин мындай өзгөчөлүк менен баштаган Бакытбектин идеясын ФСДС коомдук фонду колдоп берген. Фонддун өкүлү Азамат Султаналиевдин айтымында, долбоор жаштарды миграцияга кетирбей, өз жеринде пайдалуу жумуш менен камсыздап алып калуу максатын көздөйт. Ушул жаш балдар өзүнүн жергиликтүү айылдарында жакшы иш алып барсын деп, бизнес пландарын кеңейтип, жаңы жумуш орундарды камсыз кылууга максаты ошол да. Бул долбоордун алкагында биз 20дан ашык бизнес долбоорлорду каржыладык. Алардын арасынан көп эле ушул пландар ийгиликтүү болду да. Анын арасында ушу азык-түлүк тарабынан кичи цехтерди ачты жаш балдар. Ошолорду азыр иштеп кеңейтип атышат, чоңойтуп атышат өзүнүн бизнестерин. Ошондой эле алардын арасында бул Бакыт өзүнүн массажный салонун ачты. Азыркы учурда ушул жакшы Кажы Сай айылында жакшы жумуштарды алып барып атат. Эми бул кесибин элге да үйрөтүп, жаштарды алдыга сүрөсөм деген ою бар. Себеби барган сайын мындай орто кесиптик билимдин ээлеринин тапкан айлык маянасы жакшы болуп жатат. Жакшы киши көппү? Жакшы, раз келбедиңерби? Бүгүн көп бар киши. Списогун жазып, клиенттердин эмесин жазып койдум, азыр сууга түшүп атышат. Чыккандан кийин сизди. Всё, хорошо. Өткөн жай айларында Бакытбек Жакиев Шахты Жыргалаң айылына келген жүздөгөн туристтер менен иштешкен экен. Чет жактан аябай көп иностранецтер келет экен. Тет Америка, Канададан, Франциядан, Германиядан, Средняя Азиядан бир топ жеринен келишет экен. Анан бул деген массажды кымызлеченияга өкөнү тең алып жүрсө кымызын да ичип, анан бош убакытты өткөзбөстөн еще массажын да калса укалоо. Ал да ден соолукка аябай кымыз ички органдарды тазалап, өзүнүн калыбына келтирсе, массаж бул тышкы денени өзүнүн калыбына келтирип, ошо чындайт экен да денени. Бул деген аябай мен үчүн дагы мындай өзүмө ачылыш болду. Чынын эле айтканда массаж жасаганда тердейсиң. Ошо маңдай терден түшкөн акча да бул. Аябай эле жетет, кенен эле Кудайга шүгүр жетет. Ошо кыргыздарда той аш деген көп болот, аяка да барыш керек, достор менен катнаш бар, аяка да барыш керек, балдарды окутуш керек, кийинтиш керек. Эми 30 000 сом болсо деле жетет, Кудайыма шүгүр. Эми кантип аз деп айтып дагы ал ишти кылбай койгондо да болбойт. Бекеринен кыргыздарды бекеринен айтпайт да, көппө азга чөкпө дегендей. Кудайга шүгүр баары жетет, дагы келечекте дагы чоңоебуз, Кудайым буйрса, баары келечек алдыда да. Анан да бир айта кетчү нерсем, ошо айылдан эле мектепти бүткөн же окуу жайды бүткөн ушундай кызыккан балдар болсо дагы окутуп, ошо укалоо боюнча массажист окутайын деген дагы ойлорум бар келечекте. Вируска байланыштуу азыр Бакытбек бир топ айылдарда аны күткөн кардарларына бара албай турат. Буюрса жашоо өз калыбына келе баштаса, көлдү айлана кыдырып, элдин саламаттыгында болом деп турат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.